7 класстын окуучусу Сема Базылбекованын эңсегени 4 тарабы төп жаңы мектеп. Бирок анын жана өзү мекендеген Акла районунун терек айылындагы балдар кыздардын ушул кыялдары жакын арада жүзөгө аша турган эмес. Сыягы бул кебетесинен алар кага турган акыркы коңгуроо деле өткөн кылымдын 50-жылдарда курулган эски имаратта жаңырат көрүнбөйбү? Жаңы мектеп болсо жакшы болмок. Биздин окуганыбызга дагы, билим алганыбызга дагы жакшы болмок. Жаңы мектеп кыш кезинге муздак болуп калат. Биз тескей тарапта окугандыктан мектеп муздак болуп калат. Ал эми күн тийген жакта окугандардын класстары жылуураак болот. Мына ушундай ыңгайчтардан улам Калый Молдобосанов атындагы орто мектептеги 250дөй окуучунун 4 нөмөттө билим алып жаткандарына кыйла эле убакыт болгон. Бирок учурдагы талаптарга таптакыр шайкеш келбеген мындай жагымсыздыкка дагы эле көз жумду мамиле жасалууда. Чындыгында оор абалдан чыгуу үчүн жаңысы курулушу керек. Мындан башка жол да арга да жок. Мактал айылындагы Аскар Турдактын аттын орто мектеби дагы орак абалда. Ал мектебибизде ушу эскилиги жетип, ичинде дубалдар урап, жаракалар кетип, полдору чирий баштады. Ал мектепти да ушу мамлекеттик деңгээлде ушу тизмеге киргизилип, аракеттер көрүлүп атат. Анткенен терек айылындагы эски мектепке улай спорт залынын курулуп жаткандыгын жергиликтүү эл жакшылыктын жышаанасы катары кабылдашууда. Курулушу 5 жылдан бери алым канчасынан bir күн оору, bir күн соо болгон бул объекттин алгачкы сметалык наркы 19 миллион сомго бааланса, уштапта баалардын асман чапчысынан дагы 10 миллиондук зарылдык бар. Дагы жакшы, бүгүнкү 15 миллиону бөлүнүп, 14 миллиону өздөштүрүлгөн. Мында эмгектенип жатышкан жоопкерчилиги чектелген келечек коомдун адистердин билдирүүлөрүндө каржылоодо үзгүлүктөр орун албаса, спорт залдын 2 айдан кийин калк кызматына коюлары күтүлүүдө. Объектинин 40% жумуштары бүтүп калды, стенасы турду. Дагы иштей беребиз, жумушту где-то бир августтун 15-ине чейин бүтүрүп беребиз деп айталабыз. Курулуш материалынан маселе жок, бүт бардыгы убагында келип атат. Камсыз болуп атабыз негизи. Бирок көпчүлүк зарга күткөн мектептин ордуна спорт залынын курулуп жаткандыгы байпактан мурда өтүктү кийип алган апендилик эмеспи деген бүдөмүк ойду жаратат. Сыягы кезегинде жергиликтүү бийлик башындагылар ишти баштан эмес, аягынан баштоону оң көрүшкөн окшобойбу? Бөлөкбай Шеримбеков, Нурсултан Болотбеков, Нурбек Рахманов, ЛТР, Ак Дала району.